сүйүп калсын деген максат. Чоңалайдын Дары Откоргон айылынын тургуну Мамыт Таштанов велоспорт менен алектенет. 76 жашта экенине карабастан ыкчам кыймылдап, күн сайын велосипеди менен бир нече чакырым жүрүп турат. Азыр бул жерде автобус менен 8 күн кетет. Каарманыбыз бүгүн Казакстандын Астана шаарында өтүүчү 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да велосипеди менен жолго чыкты. Жолдо эч кандай тоскоолдуктар жаралбаса, бир айда көздөгөн жериме жетип калам дейт. Спортчу өзү менен кошо кургак азыктарды жана велосипедти оңдоочу каражаттарын алып алган. Анан эң пайдалуу элеси жылкы нет экен. Мен ушуну эксперимент кылдым өзүмө. Казеин деген белок бар экен. 60 жыл мурда америкалыктар аныктап чыкты муну. Адамды ошол кымызы дагы, эти дагы жашартат экен да. Анан кубат берет экен адамга. Айрыкча кубаты жоктор ушу жылкы нети жесеңиздер өтө пайдалуу. Маданият министри менен туризм кабар берип туруп, консулство күтүп алаткан болду. Алматынын консулу күтөбүз дедим, жо мен Алматыга бурулбайм дедим. Сен Алматыга бурулсаң 1,5 километр болот экен. Через Караганда 1200 километр болот экен. Анан Алматыда консулство ошо Карагандага барып турабыз, ошону кабар берип коюң деп калышты. Ар бир мамлекетте консулство биздин болсо. Таштанов жолго чыгардан мурда велосипедин мыктылап даярдаган. Анын салмагы салган жүгү менен кошо 50 килограммга жакындайт. Ал 2022-жылы Түркиянын Изник шаарында өткөн көчмөндөр оюндарына дагы ушул унаасы менен барган. Анда 2 ай дегенде белгиленген жерге жеткен. Өзбекстан, Казакстан, Каракалпакстан, Азербайжан, Грузия, анан Түркия болду. Бир нерсени уштубут этпей калган экенмин. Түрктөр карасам ошол Тбилисиден чыкканда 5-6 күн калыптыр эмеге, көчмөндөр оюнун башталышына. Эгер велосипед менен барсам, бир 20 күндө барат экенмин. Анан ошого жетип барайын деп туруп, анан автобуска түшө коюп барсам, түрктөр кичине кыйшайып калды. Биз ЮНЕСКОга сүйлөшүп атса, туура эмес кылдым. Мен айтып койбойсо мен кайдан билейин дедим. Ошону менен ага катыштым. 76 жаштагы спортчуга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү материалдык жардам көрсөтүп, салтанаттуу түрдө узатышты. Эске салсак, 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү кезеги Казакстанга келген. Маалыматка ылайык, оюндар 8 сентябрда Астанада башталат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.